Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Ош гуманитардык педагогикалык институтунун акыркы жаңылыктар маалымат программасы менен тааныштырган Мурас телестудиясы назарыңыздарда. Аны мен Кулпунай Мамасалиева алып барам. Алгач бул чыгарылышта. Белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов ОГП'де лекция окуду. ОГП'нин жамааты Ош шаарында өткөн эл аралык иш-чараларда. Окуу жайда эл аралык илимий практикалык форум болуп өттү. Кыргыз элинин белгилүү тарыхчысы, публицист жана журналист, тарых илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргыз Республикасы маданиятын эмгек сиңирген ишмер жана Мурас фондунун төрагасы Молдокасымов Кыяз Сатарович ОГП'де окутуучулар жана студенттер менен жолугушуп, Кыргыз элинин тарыхын изилдөө боюнча лекция окуду. Иш-чара жаштарды ар тараптуу калыптандыруу, өз элинин тарыхы менен дагы да жакындан тааныштыруу максатында окуу жайдын тарых кафедрасы тарабынан уюштурулду. Аталган лекцияга институттун ректору, профессор Бекмырза Зулуев баштаган жамаат, тарых илимдеринин доктору, профессор Балтагул Нурумбетов, Оштогу тарыхчы мугалимдер жана студенттер катышты. Тарых эмне үчүн керек дейт? Тарых бул жаш муундардын жүрөгүн жагымдатып, ушунчалык бир дилгирлетип, ойготуп, ушунчалык курчутуш үчүн керек дейт. Мен дагы аны курчураак деп айтып атам. Тарых мекенди сүйүү үчүн керек. Кыргыз тарыхын изилдөөдө зор эмгек жаратып келе жаткан Кыяз Молдокасымов лекцияны алгач улуу тарыхчылардын кыргыз эли тууралуу калтырган ойлорун айтуу менен тарыхый маалыматтарды тактоодо, изилдөөдө канчалаган өлкөлөрдүн тарыхый музейлерин кыдырганын, ал эмгектердин натыйжасында топтогон, али китеп бетине түшө элек маалыматтарды катышуучулар менен бөлүштү. Ошондой эле дагы ачыла элек кыргыз тарыхы кайсы архивтерде катылып жатканы тууралуу маалыматтар бар экенин кошумчалап, өзү жетектеген Мурас фонду аркылуу мына ушул жаатта изилдөө иштери кызуу жүрүп жатканын баса белгиледи. Анан Кытайдын дагы бир Сунхао деген жаш изилдөөчүсү жана биздин тарых изилдеп аткан күчтүү жаш изилдөөчүсү бүгүнкү күндө Манас менен ооруп калды. Себеби ал Кыргызстанга келгенде мен андан Кытайдын тарыхчыларынан чоң өтүндүм. Биздин Манаска байланыштуу ошол доордогу Кытайдын башчылары тууралуу архивден жаңы бир документтер чыгып калса, ошону тыкыр бир карап бергилечилер. Иш-чаранын соңунда студенттер өздөрү кызыккан суроолор менен кайрылышып, лектордон кеңири жоопторду алуу менен кошумча маанилүү маалыматтарга ээ боло алышты. Эралы Токтосунов, Борончо Эргашев, Мурас телестудиясы. Ош гуманитардык педагогикалык институтунда 2019 аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында билим берүү айдыңында талапка ээ болгон педагогикалык адистерди даярдоодогу актуалдуу көйгөйлөр теориядан практикага аттуу эл аралык илимий практикалык форум болуп өттү. Бул тууралуу кийинки материалда. Соңку жылдары учурдун талабына ылайык кесип ээлерин даярдап чыгаруу бир топ актуалдуу көйгөйгө айланды. Мына ушундай маселелерди жакшыртуу максатында ОГП'де алгылыктуу иштер пландалып, мунун натыйжасында окуу жайдын музыкалык педагогикалык факультети жана эл аралык байланыштар департаменти тарабынан аталган форум уюштурулду. Ош гуманитардык педагогика институтунда өткөн конференцияда ушу балдарга билим берүүдө компетенттүүлүк маселесинде бир жакшы бир ойлор топтому чыккан деген бир маселе чечилип калса, биз ошого кубанабыз. Дагы бир жолу конференцияга биз ийгиликтерди каалап, жакшы маанайда өтүшүнө биз тилектешпиз. Билим берүүгө арналган бул форумга Россиянын, Өзбекстандын, Казакстандын, Тажикстандын жана Кыргызстан жогорку окуу жайларынан белгилүү педагогдор, илим изилдөөчүлөр, окутуучулар катышышты. Форумду ОГП'нин ректору, педагогика илимдеринин кандидаты, профессор Бекмырза Зулуев ачып, келген конокторго жалпы катышуучуларга ыраазычылык билдирип, иш-чаранын жүрүшүнө ийгилик каалап өттү. Ошону менен бирге Новгород мамлекеттик университетинин бөлүм башчысы Басалиев жана Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын түштүк бөлүмүнүн төрагасы, тил илимдеринин доктору, профессор Балтагул Нурумбетов конок катары келип, куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Конференциядан көптөгөн үмүттөрүбүз бар. Жакшы ойлор, жакшы тилектер, пикирлер болсо, аны иш айыга колдонуп, балдарды тарбиялоодо, жакшы педагогдор чыгарууда, жакшы кайрылуусу жүргөнгө болобуз деген ой бар. Форумдун талабына ылайык алгач пленардык жыйын болуп, анда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору Айчирек Калдыбаева, Ош мамлекеттик университетинин профессору, педагогика илимдеринин доктору Сатканбай Момуналиев
Жалал-Абад мамлекеттик университетинин профессору, педагог илимдердин доктору Саид Жамал Сакиева, Баткен мамлекеттик университетинин профессору, физика, математика илимдердин доктору Миталип Таиров жана ОГПнин доценти, педагог илимдердин кандидаты Инабат Таминова илимий баяндама жасашты. Билим берүүгө болгон талаптар өзгөрүп атат. Билим берүүнүн мазмуну өзгөрүп атат. Билим берүүнүн каражаты өзгөрүп атат. Муну биз түшүнүшүбүз керек да, билишибиз керек. Себеби мурда дайыма биринчи орунга мугалимдин аракети гана коюлган. Muğalim көрсөткөн, muğalim түшүндүргөн, muğalim текшерген. Демек, билим берүү орунда muğalim туруп алганда, азыркы билим берүү мазмун өзгөрдү. Азыр окуучу билиш керек, билгенин түшүнүш керек, түшүнгөнүн колдонуш керек. Yani компетенттүүлүк деген бар мына ушуга. Компетенттүүлүк мамиледен баштап, азыркы күндөгү балдарды этнопедагогикалык негизде тарбиялоо идеясы келип жеттик. Себеби дегенде глобалдашуу мезгилинде сөзсүз түрдө ошо жаңы кирген нерселердин баардыгын түп тамырынан кабыл алуу эмес, өзүбүздүн улуттук системага байланыштуу көп нерселерди окуу тарбиялоо практикасына киргизүү сунуштары айтылды. Муну менен катар билим берүүдөгү көйгөйлөр, аларды чечүүнүн жолдору туурасында да катышуучулар тарабынан бир нече ой пикирлер, сунуштар айтылып, кызуу талкуу менен коштолду. Илимий салмалыктын экинчи бөлүгү секциялык иштер менен уланып, анда элдик педагогика жана психология, педагогика жана окутуунун инновациялык технологиялары, гуманитардык, социалдык, экономикалык жана филологиялык илимдер, предметтерди окутуунун усулу, багыттары боюнча катышуучулар өз баяндамаларын коргошту. Азыркы учурда биз балдарыбыздан ой жүгүртүүнү талап кылышыбыз керек болуп атат. Мындай балдар китеп окуйт дегенге такыр кошула албайм. Анткени кандайдыр бир деңгээлде алар китеп окуп атышат. Жанагы СМС-каларды окуйбу же бир кандай маалыматтарды окуганда эле алар окуу көндүмүнө ээ болуп атат. Бирок биз мугалим катарында, педагог катарында ошолорду кайсы бир деңгээлде мындай компетенттүүлүктөрүн калыптандырышыбыз керек болуп атат. Маалымат менен иштей алган, аларды баалай алган. Иш-чаранын жыйынтыгында жалпы ой пикирлер, сунуштар жана баяндамалардагы жаңычылыштар эске алынып, резолюция кабыл алынды. Борончу Ергешев, Азирет Кубанычбек уулу, Мурас телестудиясы. Ош Түрк дүйнөсү маданий борбору аталган чоң программадагы иш-чара Ош шаарында эл аралык аренада жогорку деңгээлде болуп өттү. Буга ОГПнин жамааты активдүү катышып, кайталангыс таланттардын коштоосунда келген конокторго жагымдуу маанай тартуулашты. Кыргызстандын экинчи борбору аталган 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаарында бир нече күнгө созулган чоң масштабда илимий, маданий иш-чаралар болду. Бул салтанат 19 апрель күнү калаанын жаштар багында сүмөлү кайнатуу менен бирге кадыртын тосуу кечеси менен башталып, ага Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев, Түрксой уюмунун башкы катчысы Дүйсүн Касейинов баштаган расмий коноктор, Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов баштаган түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген маданият министрлеринин орун басарлары, элчилери катышты. Oğuzlar arası Oş Türk Dünyası'nın kültür merkezi törenine, yani Oş şehrimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Мында келген коноктор түрк элдеринин тарыхын, үрп-адатын, каада салтын жана маданиятын чагылдырган көрүнүштөргө күбө болушуп, ошону менен бирге кыргыз улуттук тамагы болгон сүмөлүк даярдоонун, бышыруунун эрежелери менен таанышып чыгышты. Ал арада аталган кадыр түн кечесинин алкагында келген конокторго Ош гуманитардык педагогикалык институту тарабынан маданий музыкалык кече тартууланып, жаштар багын шаңга бөлгөн таланттуу жамааттын өзгөчө чыгармачылыгына күбө болушту. Эскерте кетсек, иш-чаранын расмий бөлүгү 20 апрель күнү Ош шаарынын Борбордук стадионунда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда болуп өттү.
ОГПнин негизгиделген акыркы кабарлары менен тааныштыңыздар. Аны мен Кулпунай Мамасалиева алып бардым. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында ОГП Чекит KG сайтынан кабардар болуп туруңуздар. Көрсөтүүнү Мурас телестудиясынын башка берүүлөрүнө узатам. Бизден алыстабаңыздар.